Телекөрүүчүлөр, кадырлуу мусулман бир туугандар, мына азыркы пандемияга байланыштуу абалга, биздеги карантин абалы бүткүл дүйнөдө болуп атат, көрүп атасыздар. Ушулар эми адамдар чогулган жерлерде жугуштуу маселе көбүрөөк козголуп, дагы күчөйүп кетип, дагы адамдардын жашоосуна, ден соолугуна, коопсуздугуна ушундай бир зыян жетип калбаш үчүн, көбөйүп кетпеши үчүн зыяндуулугу биз айт намаздарды аянттарда жана мечиттерде ушул окулбастыгын билдирдик. Бул Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы алдындар кеңеши чогуу биригип ушундай кылып окулбастыгын кандай жума намаз убактынча окулбай эле азыр келатат. Ушул абалга жараша турукташканга чейин деп ушундай эле айт намаздагы жума намаз өзү фарыз, айт намаз важип туугандар. Ошондон булам дагы буну айтып атабыз. Албетте сабыр кылайлы, Кудай кааласа айт намаз окулбай калса күнөөкөр болбойбуз туугандар. Себеп дегенде зарылчылык бар. Шариятыбызда зарылчылык учурда көптөгөн маселелер жеңил каралат туугандар. Ошондон улам мына баардыгыңыздар туура түшүнүк менен албетте элибизге рахмат, баары сабырдуулук менен Кудайга шүгүр, мынакей канчалык жүрөгүбүздө өйкөп атат, ушу мечит ачылса намаз окуйбуз деген. Бирок тартипке баш ийишибиз керек. Анткени баарыбыздын кызыкчылыгыбыз, баардык бала чакабыздын коопсуздугу, бала чакабыздын ден соолугу бул жерде маселе турат да туугандар. Ошондуктан өзгөлөрдү дагы ойлоп, бүткүл ааламда азыр көрүп атасыздар, оору күчөйүп аткан учурда Кудайга жакшы дуа кыла берели. Буюрса иншалла ошо жакшы күндөр, окуй турган күндөр дагы келет. Бизде деле эмес, бүткүл мусулман дүйнөсүндө, Саудияда баш болуп, Египетте каш болуп, бардык ошо мамлекеттерде дагы туугандар, ошол айт намазы аянттарда, мечиттерде окууга алар тыюу салды туугандар. Биз дагы бүгүнкү күндө ошол окулбастыгы тууралуу муфтият атайы кабарын билдирди. Ошондуктан иншалла жакшы дуа кыла беребиз. Үй бүлөбүз бала чакабыз менен айт майрамын үй бүлөбүздүн тегерегинде майрамдайбыз туугандар. Баягында топтолуп алып шагыр тиги айттап, көчө кыдырып, андай болбойт. Айылдарга дагы өзгөчө эскертүү туугандар. Ушул тартипке иншалла бир баш ийиңиздер, сооп аласыздар Кудай кааласа, эч кандай кыжалат болбоңуздар, күнөө болбойт. Буюрса бул күндөр дагы өтүп, жакшы күндөргө Алла таалам насип кылат. Бул жеңишти туугандар, ийгиликти, тартиптүүлүк, сабырдуулук, ынтымак менен гана жеңе алабыз. Жараткан Алла Таала мына ушу өкмөтүбүзгө дагы, бийликтеги дагы карагыңыз, падышабызга, мына ушул жердеги өзгөчө мына докторлорго, өзгөчө мына укук коргоо органдарына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде ушу элибиздин коопсуздугу, ден соолугуна байланыштуу канча деген булар иш кылып түнү күн дебей, күндү түн дебей, буларга терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай кааласа булардын мээнети Алланын алдында кадырланган, бааланган, буларга дагы сооп берилет.